Барын айттыңыздар, койдуңуздар. Эми эмне кыласыңар дегендей. Биз баарыбыз кол коюп, Бишкектин административдик сотуна бердик. Мына ушул жогоруда айтылган бардык аргументтерди конституциянын бузулушу, конституциялык мыйзамдардын бузулушу боюнча административдик сотуна кайрылдык. Эреже боюнча 2 күндүн ичинде алар караш керек. Эсиңиздерде бар, буга чейин биз Борбордук шайлоо комиссиясына дагы ушул эле кишилер кайрылганбыз. Анын катталууга укугу жок дегендей кылып. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин кабыл алды. Сиздерде суроо жаралышы мүмкүн. Мына ушул бардык тизмектеп, мончоктой кылып тизип берген мыйзамдардын бузулушуна кандайдыр бир жыйынтык натыйжа чыгарабы деген суроо беришиңиздер мүмкүн. Биз ачык айтышыбыз керек бүгүн эле. Азыркылар айым айткандай, Кыргыз Республикасындагы сотторду дагы кайсы бир өкмөттүн бир мүчөсү болгон азамат баарын мен астыма бастырып алам дагы, каалаган чечимимди чыгарам, каалаган сотту кылмыш ишин козгоп, каалаган учурда камап салам деген коркутуу үркүтүүлөрүнө карап турган мезгилде жыйынтык чыгабы деген суроо беришиңиздер мүмкүн. Кыргыз Республикасынын тарыхындагы укмуштуудай бир убакыт келди, урматтуу соттор. 30 жылдан бери аткаруу бийлигинин кол алдында болуп келсеңиздер, сот бийлиги өзүнчө бир бутак экенин далилдей турган. Сот бийлиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүндөгү эң бир маанилүү бутак экендигин далилдөөчү кез келип отурат. Адамды түзүлгөн кырдаал, жаралган жагдай же баатыр кылат, же аны жок кылат. Кыргыз Республикасынын сотторунун нукура элдин кызматын аткарабыз деген ойлорун бекемдөөгө укмуштуудай шарт келип түзүлүп турат. Мына биздин тизип берген бардык аргументтерди эске алуу менен ал Каныбек Иманалиевдин же Адахан Мадумаров же Исаев же Сооронкулованын каалоосу эмес, Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын талабы ушундай деп, ошол мыйзамдардын талабын эле эске алып чечим чыгарып койсоңуздар, менимче ушул 30 жылдын ичинде кетирген алишемдиктердин баарын кайрадан ордуна койгон болот деңиздер. Бул укмуштуудай шанс. Керемет шанс.